Салам алейкум, қане қандайсың? Үчүндө талас мына көтөргө жатат го. Мындан кийин бүгүн гаилерде бизге эме кылып атады. Эскертүү берип атышат 2 жерден тосучу. Кыргыздар, силердин президентиңерге рахмат айткылар. Мынакей эми жакында кайра праваны алмаштырасыңар депчи. ППСРда уже эскертип атышат да мындай. Кайра мурдагыдай эле кайра текшерип, квартираңардын баарын кашаны чыгара баштачу кыргыздарды. Атамбаев баяны келдиреп, Кытай менен Өзбек менен алака кылабыз, таможняский ишенич жок болуп калды деп койду го. Тем более 7 ноябрь орустарга каршы бир майрамды кодгоп берип коюптур көпмечи. Эми орустар бизге тиш кайрай баштады. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе мына таможняны баарын жаап салды. Туурабы? Ушул дагы азыр мынагы эмедеги рация бар да силерде. Рация менен жалпы фураларга бир эме бербейсиңерби? 3-ноябрь күнү жалпы эле чыкпайбы? Вообще биздин Кыргызстандагы перевозкада балдарчы. Ушул да бир маселени карап көрбөйсүңөр каныбек? Биз азыр балдардын баарына чыгып атабыз, оош жагылып аткендей балдаргачы. Бирле талап менен чыкпаш үчүн жалпы чыгалы. Мына алкаш мынакей Россияда мигранттардын уже душняк кылып баштады. Таможняны жаап атат, баардыгын кашаны чыгарчы. Орус менен Өзбек эмени, казак менен алаканы үстү. Эми будан артык эми Сокени алып келди. Соке болсо беле 99%. Ким эле ал дагы? Алкаштын жумушун кылам деп атат го. Кашанычы? Ошонун жолун жолдойм деп атат. Соке келсе эми марттарда эл айткандай ачарчылык болот эми, ачарчылык. Ошого карата мына эмеде балдардын баарына рация менен бербейсиңерби? Үчүндө алар эле чыкпайбы баардыгы? Бүт рация менен жалпы перевозканын балдары баары чыгышпайбы? Талас менен ошо чүй баардыгы эле мындай бири-бирине рация аркылуу беришип эле. Жалпы Кыргызстан көтөрбөйбү муну?